Кечээ Бишкектин 1-май райондук соту Алмазбек Атамбаевдин тарапташы Фарид Ниязовдун ишин кароону улантты. Сот айыпталуучунун бөгөт чарасын карап, анын камактагы мөөнөтүн 9-декабрга чейин узартты. Ошондой эле Марат Шаменовду дагы ушул мөөнөткө чейин абакта калтырды. Эске сала кетсек, мурдагы президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов барымтага алуу, массалык башаламандыкты уюштуруу беренесинин негизинде 10 августта кармалып 8 октябрга чейин номер 1-тергөө абагына киргизилген. Кечээ ошондой эле 1-май райондук сотунда Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкинанын баш коргоо чарасы каралды. Бул тууралуу ал социалдык түйүндөгү баракчасына жазып чыккан. Маалыматка караганда депутат 9-декабрга чейин үй камагында калтырылды. Буга чейин башкы прокуратура Ирина Карамушкина кылмыш жаза кодексинин барымтага алуу беренеси боюнча кылмыш ишинде күбө эмес, айыпталуучу катары өтүп жаткандыгын билдирген. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-элчи Дүйшөнкул Чотоновдун үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча соттук териштирүү улантылат. Бул тууралуу партиянын штабынан билдиришкен. Эске сала кетсек, жаңы жагдайлардан улам Жогорку сот 27 августта бул иш боюнча бардык инстанциялардын чечимин жокко чыгарып, ишти кайра кароону райондук сотко жөнөткөн. Ош шаарындагы отказандар кышка толугу менен даяр. Кечээ шаар жетекчилиги Анар жана Кулатов кичи шаарчаларындагы отказандардын абалын текшерип чыкты. Жылуулук камсыздоо муниципалдык ишканасынын жетекчиси Беделбай Кадырбеков бардык 83 отказан кышка даяр экендигин билдирди. Анар 1 отказаны Анар кичи районундагы көп кабаттуу 19 үйдү жылуулук менен камсыздайт. Кулатовдагы отказан 28 үйгө жылуулук берет. Көмүр 100% даярдалган. Жылуулук камсыздоо муниципалдык ишканасы 83 отказандын 64-ü көмүр менен, 18-и электр энергиясы менен, бирөөсү гана газ менен жылытылат. Өлкө боюнча улгайгандардын саны 91 миңге көбөйдү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети билдирди. Ушул жылдын башында карылардын саны 500 миңге жакындаган. 63 жаштан өйдөкү эркектердин саны 150 миңден же өлкөдөгү эркектердин 4%-ын түзсө, 58 жаштан жогорку аялдардын саны 349 миңге жакын. Ошол эле учурда ушул курактагы аялдардын саны эркектердикине караганда 200 миң адамга же болбосо 2,3%-га көп. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков кечээ Армениянын баш калаасына Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынына катышуу үчүн учуп барды. Кеңештин жыйынынын алкагында ЭЭПке мүчө мамлекеттердин башчылары Евразиялык континенттин транзиттик потенциалы форумунун ишине катышат. Кыргызстандык делегациянын курамында президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков, Россиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчи Аликбек Жекшенкулов, вице-премьер-министр Жеңиш Разаков, экономика министри Санжар Мукамбетов жана каржы министри Бактыгүл Жээнбаева бар.